Бул Адилет жана анын үй бүлөсү. Алар тамак ашка бир жумада дээрлик 7000 сом сарптайт. Ал азык-түлүктөрдүн 20% гана Кыргызстанда жасалган. Бүгүнкү күндө өлкөбүз импортко абдан көз каранды жана дүкөн текчилеринин 80% чет элдик продукция. Биздин өндүрүүчүлөр үчүн товарларды өзүбүз үчүн дүкөндөр тармагына чыгарып сатуу жөн гана пайдасыз. Импорттун көп болушу улуттук өндүрүштү сүрүп чыгарып, акчаларыбыз өлкөдөн башка жакка кетип жатат. Биздин өндүрүүчүлөр соода тармактарына кошумча акча төлөөгө мажбур. Бул товардын баасынын 40%-ын түзөт. 15% ретро бонус. Маркетинг үчүн кошулган баа. Товардын акчасын кеч берүүсү. Мөөнөтү өткөн товарларды алмаштыруу жоопкерчилиги. Импорттолгон товарларда андай жоопкерчилик жок. Ушул себептерден улам жыйынтыктагы товардын баасы көп эсе кымбат. Бул абалды өзгөртүү үчүн ички соода боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү керек. Ошондо бул мыйзам улуттук брендтердин өнүгүү өсүүсү үчүн адилеттүү соода-саттык мамилелерин жөнгө салуу менен биздин жарандар үчүн жаңы жумуш орундарын ача алышат. Дүкөндөрдө улуттук өндүрүштөгү көбүрөөк товарлар жеткиликтүү болуп калат. Өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн бюджетибиз көбөйөт. Ар бир үй бүлө эртеңки күндөн коркпостон аман эсен жашашы үчүн Кыргызстан мурдагыдан да көбүрөөк азык-түлүк коопсуздугуна муктаж. Ошон үчүн биз азыр так сиздин колдооңузга муктажбыз. Ишенимдүү келечегиңиздин бир бөлүгү болуңуз.